Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Нуркей YouTube каналынын катталуучулары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин авто сүйүүчүлөр, YouTube көрүүчүлөр. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга жалындуу ысык салам айтабыз. Бүгүн бул чыгарылышыбыз буюрса автоподбор. Бизде Москвадан биздин активный көрүүчүлөрдүн бири келген. Биздин катталуучу Россиядан келиптир. Бишкек шаарыга ушул атайы машина алганы. Телефон çalıp keçеден бери телефон çalıp буюрса бүгүн күнгө 1-күн 2-число кече машина базардан издеп жакшыларын таппадым, бирөөсү көңүлүмө жагып калып, ошону сүйлөшүп берчи, карап берчи, текшерип берчи деп мага чалган экен. Буюрса азыр биз менен бирге болуңуздар. Машина боюнча мен сиздерге жакшылап көргөзүп берем. Анан алуучубузга дагы колдон келишинче жакшы советтерди айтып, эгер машина жакшы таза боло турган болсо, ошо бааны кылабыз, соданы кылабыз, алып бергенге аракет кылабыз. Бизден алыстабай каналга подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Бизге кызмат болсо, биздин WhatsApp номерге байланышка чыга берсеңиздер болот, туугандар. Биздин автоподбор кызматыбыздан пайдаланыңыздар. Азыр Советский Жантөшева жактабыз. Бул жерден разворот алабыз. Лобойду тонировканын калдыктары калыптыр, жууп коюш керек экен. Анан буга чейинки видеобузда көргөнсүздөр, ушул түнү Hyundai Granjik Kia K7 келген. Ушул Grandeur айдап жүрөм өзүм. Так, ушул Optima банктын алдынан киресиз сиздерди. Мынау ак машина окшойт. Болду. Атыңыз ким? Улук? Нурмбет мен. Ушул машина 08 чуйский. Так, эмне дейт хозяин? Не болду ат машина, келишиңерби? Анван да? Болду. Эми көптөр баягы 20. Көптөр сатып, ким эле жоксаң, тааныңбы, мындай саттым деп, эмне саттым. Эмне болду? Баасы канча болду? 14.800. Машина кимдики өзү? Неге? Москвадагылар бүт эле келе берген окшойт. Сиздер да келиңиздер. Мына машинаны алдырыңыздар. Машина менен иш кылыңыздар. Иштешебиз деп. Иштешебиз деп. Ар бир видеодо видео чыккан сайын айтып атам, мынеке, туугандарыбыз. Бул да биздин көрүүчү, биякта биздин көрүүчү буюрса. Бияк сатып атат, бияк алып атат. Таксиге да сизге? Таксиге. Москвага таксиге. Так, бисмилла. Көрө берели, без ключевой доступ бар экен. Поворот повторитель бар, туугандар. Датчик слепой зона бар. Так, жылы 2017. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгү, память сиденья бар экен, электропривод менен. Так, мультируль, круиз-контроль. Датчик слепой зона бар, монитор бар экен. Кондиционер, двухзонный климат-контроль бар экен, подогрев обдув передние сиденья, подогрев руля бар, USB зарядка, беспроводной зарядка бар экен. Так, автохолд. В общем, комплектация жакшы экен. Булардын максимальный комплектациясы 360 градус камера болбойт, люк болот. Люктан башкасы бары бар экен. Память сиденья бар экен, мындай деревянный вставкалары менен. Жакшы экен. Так, подстаканник, подлокотник. Ya bu kraska olgan jeri barбы?
Кайсы жерлери? Полный ба? Айда. Так. Эми сурап туруп эметкен жакшы го. Так, полный покрашенный экен. Азыр эми бул жактары заводской герметиктери, меткалары бар ордунда. Арт жагы боюнча казан жагы таза. Мына көрүп турган заводской меткалары, герметиктери, резиновый полик турат. Так, сабвуфер. Но негизи заводской. Заводской сабвуфер турат. Баллондордун состояниясы да жакшы. Так. Опа. Мотор жагын бир катар жууп тазалап коюш керек экен. Крыло жагы мына жери негедир жылып кеткен да. Мына көрүп атасыздарбы? Мына жер жылып кеткен. Капоттун крышкасы чечилген. Так. Мына крылосу да таза экен. Капоттун крышкасы чечилген. 0.8. Так, ушул машинени саткан белек. Дагы бар сүрөттөрү? Так. Туугандар, ушул машинени көргөн белеңиздер. Так, 971 черный панорамный крыша. Канча койдук эле, канчага сатылды? 1000 миллион да? Миллион 30. Миллион 30га сатылган ба? Сен койгонсуң, экөөбүз ызылышканбыз. Миллион бизге сатмаган эмен аны. Сен айткан болбой, сен өзүң багып, кыргызда сен. Мага элдерге өзү алган адамга дагы арзан болуш керек, саткан адамга дагы мындай нормально болуш керек. Так. Кеттик анда. Акыркы текшергенбиз. Кайерде текшергенбиз? 2875 менен токтогон экенбиз. Бисмиллахиррахманиррахим. 111 109 106 109 105 182 170 159 159 123 261 158 187 155 136 178 178 160 434 Şu жеринде шпаклевка бар экен. 1800 1700 147 1800 Так, şu жеринде аркан эшикте ичине жеринде шпаклевка бар экен. 162 180 209 Так, в общем, бир арканкы сол крыло, наркы оң жак эшиктин арканкы эшиктин астында кичине шпаклевка бар экен. Она полный освеженный, үстү полный таза. Крышка багажник, крыша и капоттун крышкасы. Так. Пробеги 117 000 экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул бензин туугандар. 14 000 канчага сүйлөштүңөр? Так, газдын түгүндө кикдаун бар.
наконечникте кичине бар экен. 10%. 10-15%. Угулуп атат. Так, корейцтердин эң слабый жери ушул. Рулевой колонка жагы, наконечник жагы. О киши. Наушникти тагып алып отурат. Не кылдык? Сүйлөштүңөрбү? Дагы түшкүлө. Сен кош, сен түш, эм реальный бааны кылып туруп, сен разы болуп, сен да разы болуп, бириңе бириң бааны кылгыла. Колуң өзүңдө саттың? Аттан ушундай келди. Наркы Кореядагы видеосу барбы? Иә. Кореядагы видеосу. Жокпу? Так, оформление болгон, растамашка болгон, даяр машина. Алып эле транзит номер аласыздар. Российский паспортка учеттон чыгарасыздар, ошонун атына доверенность аласыздар. Айдап алып барып, учетко коюп, дальше документти турлап иштете бересиздер. Туугандар, азыр биз бааны кылабыз. Анан кандай болду, канча болду көргөзөбүз. Так, в общем, туугандар, буюрса машинени өзү кече эле сүйлөшүп койгон экен. Ошол сүйлөшүп койгон баасын эле алышты. Долларга $14,700. Анан сомго чапсак 1 миллион канча болду? Бүгүнкү курс менен чагыңыздарчы 88,5тен. Ошондо машинанын баасы чыгат. Тууганыбыз Россияга алып кетет экен. Ошо Москвага такси кызматында иштетем дейт. Сатуучубуз дагы биздин көрүүчүлөрдүн бири экен. Биздин канал аркылуу ошол Octavia саткан экен. Эми көп адамдар чыгарган болчу. Ошол туугандар. Эгерде Россияга алып кете турган биздин көрүүчүлөр үчүн мен мындай совет берет элем да. Бул жактан кандай эле машина болбосун, ал жака алып барып, такси кызматына коюп иштеген бул жакшы эле көрүнүш. Себеби эч кандай кийин сатканда деле минуска кетпейсиздер. Биринчиден корейский автоунаалар жакшы сентетилет чем Россияга караганда. Анан экинчиден экономичный, анан бышык болот. Качество жагынан дагы жакшы болот чем российский сборкага караганда. Ошондой азыр мисалы ушул машина 2017 2 объем бензин, предмаксималка комплектациясы, люктан башка бардыгы бар. Буну 14,700 болгондо, мисалы Россияда өзүңүздөр Авитонан кирип карап көрсөңүздөр болот, баалары канча. Где-то бир 17-нин тегереги болуш керек. 17-нин даже үстү болуш керек. Документи менен где-то 15,700 болсун. 15,700 болгон жакта деле Россияда мындай баага ала албайт. Сөзүн ачыгы. Ушундай туугандар, баарыңыздарга ийгилик. Бизге кызмат болсо, байланышка чыга берсеңиздер болот.